Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына учурдагы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу кыскача маалыматты айтып кетсем, Кыргызстанда 21 апрелге карата ооругандардын саны 590го жетти. Тилекке каршы 7 адам каза болду. Ошол эле мезгилде 216 адам сакайды. Ооруканалардын стационарларында 367 адам дарыланууда. Биз контакт болгондорду 2 категорияга бөлгөнбүз. Булар жогорку тобокелдикте жуккан контакттарды адамдар, булар болсо жакындары жана үй бүлөсү. Жана жугусу төмөнкү деңгээлде болгон контакттагы адамдар. Анан 21 апрелде биринчи категорияда 1940 адам катталды. Экинчи категорияда 6447 адам турат. Алардын үстүнөн тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын өкүлдөрү байкоо жүргүзүп, жашаган же турган жери боюнча контролго алынууда. Алар эми обсервацияда 697 адам жатат. Медициналык мекемелерде иштеген адамдардын ооруга чалдыгуусу боюнча айтып кетсем, дарыгерлер бардык өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда да коронавируска каршы күрөштүн алдыңкы сабында болууда. Бул кесиптин өзгөчөлүгүнө жараша медиктерибизди да ооруга чалдыгууда. Тилекке каршы башка өлкөлөрдө да бизде да көбөйдү. 21 апрелге карата медициналык мекемелерде иштеген 147 адам ооруга чалдыкты. Же жалпы 590 бейтаптын 25%-ын түздү. Анын ичинде врачтар 42, орто медициналык кызматкерлер 61, кенже медициналык кызматкерлер 24, ар түрдүү чарба кызматкерлери 20. Булардын ичинен медициналык жакшы шартта турган жана жакшы деңгээлде камсыз болгон 2 чоң шаарда, Бишкек жана Ош шаарларында медициналык жана медициналык мекемелерде эмгектенип жаткан кызматкерлер көбүрөөк чалдыгып жаткандыгы өкүндүрөт. Мисалы Бишкекте 52 адам, Ош шаарында 42 адам, жалпы 94 адам. Ал эми эң көп оору катталган Ош облусу менен Жалал Абад облусунда дарыгерлердин арасында ооруга чалдыгуу дээрлик аз. Ушундан улам биздин урматтуу медицина кызматкерлерибизди сактануу эрежелерин так аткарууга, өзүн коргоого чакырабыз. Медицина кызматкерлерин эмгек акылары, кошумча төлөмдөр жана аларды коргоо боюнча айтып кетсек, бул маселе байма-бай талкууланууда. Ошондуктан так маалымат берип кетсем. Негизги эмгек акылары толук берилет. Мунун үстүнөн Финансы министрлигинин астында ачылган атайын депозиттик эсептен кошумча төлөмдөрдү алып жатышат. Учурда бул эсепке 129 миллион сом келип түшкөн. Анын ичинен алардын марттагы айлыгына 11 күн үчүн кошумча төлөмдөр үчүн 38,5 миллион сом бөлүнгөн. Учурда 20 апрелге карата 4598 медициналык кызматкерлерине 28 миллион сомдук компенсациялык төлөм берилди. Каражаттарды ачык жана натыйжалуу бөлүштүрүү максатында премьер-министрдин буйругу менен атайын комиссия түзүлдү. Анын курамына жооптуу мамлекеттик кызматчылардан тышкары жогорку кеңештин 3 депутаты жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирди. Апрель айындагы кошумча төлөм үчүн орточо 132 миллион сом болжолдонууда. Бул сумма дагы такталат. Ал эми жогоруда белгиленген комиссияны мен өзүм жетектейм. Комиссиянын ишин ачык айкын өткөрүү бул биздин негизги максатыбыз болуп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин айлык маяналар боюнча өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул боюнча айтып кетерим.
Өкмөттүн дагы чечими бар. Бул чечими боюнча негизги эмгек акылары толук берилет жана ошол эле убакытта КТУ жана индикаторлор дагы берилет мыйзамдын чегинде. Азыр болгон күч аракетибиз ковид илдети менен күрөшүүгө жумшалууда. Бул кырдаал көп тармактарда, анын ичинде билим берүү, саламаттыкты сактоо тармактарында кемчиликтерди дагы ачты. Өкмөт пандемиядан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча пландарды иштеп жатат. Анын ичинде саламаттыкты сактоо, билим берүү, калктын социалдык жактан коргоо сыяктуу тармактарында дагы азыркы чакырыктарга ылайык өзгөртүүлөрдү чыгарып атат. Бул бүгүнкү күндүн талабы болууда. Коомчулук айтып жаткан, медиктер өздөрү жазып жаткан кайрылуулардын баарын анализдеп жатабыз. Алар көңүл сыртында калбайт. Жеке коргонуучу каражаттар боюнча учурда медициналык жактан камсыздоо үчүн жетиштүү көлөмдө медициналык жекече коргонуучу каражаттар бар. Бул маселе республикалык оперативдүү штабтын күн тартибине эң негизги маселе болуп турат. Жекече коргонуучу каражаттар убагында бүт аймактарда тизме менен жеткирилип жатат. Жекече коргонуучу каражаттардын запасына мониторинг күн сайын жүргүзүлүп турат. Мындан тышкары, саламаттыкты сактоо министрлигине көптөгөн гуманитардык жардамдар келип түшүүдө. Жекече коргонуучу каражаттарын региондорго бөлүштүрүлүшү жөнүндө маалымат күнүгө алмаштырылып турат. Бул маалыматты Med-Chekit.kg сайтынан таанышууга болот. Региондордогу медициналык уюмдардын жетекчилерине, саламаттыкты сактоо министрлигинин облус жана шаарларынын координаторлоруна жана ФОМСтун жетекчилерине бөлүнгөн жекече коргонуучу каражаттарды өз убагында тиешелүү кызматкерлерге жеткирүү жоопкерчилик жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө Med-Chekit түндүк Chekit.kg сайтында бүт ушул маалыматтын баары киргизилген. Бул сайт аркылуу медицина уюмдарынын жетекчилерине, кызматкерлерине өздөрүнүн муктаждыктары боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жарандарга кайрылып кетерибиз. Сандар айтып тургандай, учурда өлкөбүздөгү эпидемиологиялык абал курч. Глобалдуу көйгөйгө айланган COVID-19 пандемиясынан улан көпчүлүк өлкөлөр 100 миллиондогон адамдар өз үйлөрүндө ыктыярдуу түрдө изоляция же ал гана эмес обсервацияда болуусун талап кылуу зарылчылыгына туш келип жатабыз. Жабык мейкиндикте аргасыздан узак убакытка чейин болуу адам физиологиясынын көпчүлүк аспекттерине маанилүү таасир этет. Ошондуктан үйдөн физикалык кыймыл аракеттерди көбүрөөк жасоо зарыл. Бирок шартка жараша башка адамдардан мүмкүн болушунча алыс турган аралыкты сактагыла. Айрыкча балдар сыртка чыгып ойногусу келип жатат. Аны түшүнүп жатабыз. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды топ-топ бөлүп ойногон оюндарга кошпогула. Балдарыңызды башка балдар менен түз мамиледе болушунан качыңыздар. Биздин максат бул ооруну таркап кетүүсүн максималдуу азайтуу. Эмки маселе бул онкологиялык оорулардын химия препараттары боюнча айтсак, Улуттук онкология жана гематология борборуна 2020 жылга химия препараттарын сатып алууга бюджеттик каражаттан 160 миллион сом бөлүнгөн. Учурда Улуттук онкология борбору балдар жана чоң адамдар үчүн керектүү химия препараттардын тизмеси аныкталды. Тизме Саламаттык сактоо министрлигине жана дары-дармектер менен камсыз кылуу департаментине катталбаган препараттарды Кыргызстандын аймагына киргизүүгө уруксат алуу үчүн кароого багытталды.
Жакынкы күндөрү балдар үчүн катталган химиялык препараттарды сатып алууга тендер жарыяланат. Бүгүнкү күнгө карата балдар бөлүмү запастардын негизинде керектүү химия препараттар менен камсыз болууда. Кошумча иретинде кыскача маалыматтарды дагы айтып кетсем. Бизге Кытайдан жана Польшадан дарыгерлер гуманитардык кызматташуунун алкагында жардамга келишти. Алардын Уханьда, Италияда жана Испанияда иштеген тажрыйбалары бар. Тагыраак айтсак, Кытайдан 10 адам келди. Анын арасынан 6 дарыгер, 3 орто медперсонал, бирөө миссиянын башчысы. Ал эми Польшадан 11 адам келди. 9 дарыгер, 2 котормочу. Кытай Эр Республикасынын келген дарыгерлер көбүнчөсү Бишкек шаарындагы ооруканаларда, лабораторияларда жана медицина кызматкерлерине ар кандай окутуу иштерин жүргүзүү максатында көздөшөт. Ал эми аймактарды медицина кызматкерлери менен онлайн байланыш аркылуу консультация, окутуу иштерин жүргүзүшөт. Ал эми Польшадан келген медициналык топ Бишкек шаарында жана Ош, Жалал-Абад облустарында биздин медициналык кызматкерлерибиз менен коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө тажрыйба алмашат. Биз үчүн Кытайдан жана Польшадан келген медициналык топтун вирусту аныктоодогу жана дарылоодогу, ошондой эле лабораториялардын ишин уюштуруудагы тажрыйбасын илдетке чалдыккандар менен дарыгерлердин өз ара иштешүү эрежелерин, обсервация жана карантиндик жайларды уюштуруу жана жеке коргончу каражаттарды колдонууларды өздөштүрүү маанилүүдө өтөт. Өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар менен камсыздоо боюнча азыркы убакытта донорлор менен максималдуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Сатып алуу иштери азыркы убакытта болуп жатат. Ошондой эле медициналык талаптарга толук жооп берген, ата мекендик жекече коргончу каражаттарды чыгаруу маселе боюнча ишкерлер менен сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Учурда стандарттардын аныктоо иштери жүргүзүлдү. Гуманитардык жардамдын ачык айкындыгы жөнүндө айтып кетсем, ыкчам тартипте саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрликтери өздөрүнүн маалыматтар базасын иштеп чыкты. Мамлекеттик органдар өздөрүнүн сайттарына маалыматтарды жайгаштырып жатышат. Анда келип жаткан донорлук жана кайрымдуулук жардамдар боюнча баардык маалыматтар күнүгө жаңыланып, илинип жатат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында ачылган гуманитардык жардам депозиттик эсебинен 15 миллион 100 миң сом түштү. Келип түшкөн каражатты максаттуу бөлүштүрүү боюнча атайын комиссия иштеп жатат. Мындан тышкары 1227 кыска байланыш номери жарандарыбыздын кайрылууларын кабыл алып жатат. Учурдан пайдаланып, калктын аярлуу катмарына гуманитардык жардамды жеткирүүгө активдүү катышып жаткан биздин волонтерлорубузга өзгөчө ыраазычылык билдирип кетем. Кечээ жакында алар менен да жолугушуп, уюштуруу аткан иштери боюнча көп талкуу кылдык. Кандай көйгөйлөрү бар экенин бүт угуп, ушу боюнча азыр иш чара алып барып атабыз. Ошондой эле ошондой форматтагы волонтерлор менен болгон жолугушуулар мындан ары дагы болуп турат.